ошо коомдун кызыкчылыгын коргойлук, ошол жака баралык деп келсек, биринчи сот болсо Садырова бизди четке кагып койгон, силердин кандай кызыкчылыгыңар бар деп, силердин эмне укугуңарды бирөө бузуп атабы деп. Бирок Нурумбетов, биз отвод бердик ошол сотко. Нурумбетов Генеральный прокуратуранын ходатайствосын кабыл алып, бизди үчүнчү сторона деп киргизген процесска. Биз күндө ошо процесска барып, эмнени көрдүк, ошонун баарын көргөндө ыйлагым келет. Себеби, мисалы, ошо мэрия, город кеңеш биздин укугубузду коргош керек да. Бирок коргогондун ордуна алар эмне кылып атат? Баары туура, бул жерде ушунун баарын туура кылды, мыйзам бузулган жок, ушул ПДП туура эмес, дегендей мындай деп эле дөдүрөп атышат. Кыргызча мындай карапайым сөз менен айтканда дөдүрөп атышат. МСУнун баары бизге иштебей, шаардын тургундарына жардам бергендин ордуна биздин мүлкүбүз, муниципальный собственность дегенде эмне? Бул шаардын жашаган жарандардын мүлкү деп эсептелет. 19-кылымда Российский академия ушу бактардын баарын эметип, жакшы парктарды жасап берген. Совет өкмөтү ушу парковый зоналарды бизге калтырган. Ресторан, казино, букмекерскийди салып атат. Биздин балдарга ушу керекпи? Же казино керекпи? Ресторандан башыбыз чыкпай калдыбы? Бизге эмне керек ушу биздин элге? Биздин элге ден соолук керек. Бул көп болуп турбайбы? Ушунун баары парк деп эсептелет. Эми ушунун четин, жанакы алат отурган жери, анан кийин Аларчанын каналынын боюндагы жерди баарын 16 гектар, анан кийин жолдун негизин моунда чийип 16 гектарды алып койду зонада. Парковый зона болбосо бул эмне деп айтат? Анда сатканга, арендага бергенге болот. Мыйзам боюнча парковый зона эсептелсе, биякта иштеки куруу да болбош керек, эч кандай ресторан да болбош керек, капитальный строительство болбош керек.